Берүүчү маалыматтардын бардыгын айтып берсек. Дамира Рахимова балдарды коргоо жана үй бүлөнү колдоо боюнча адис ал Баткен району жана шаарындагы аз камсыз болгон, майыптуулугу бар жана ар кандай зордук зомбулукка кабылган жарандар менен тыгыз иштешет. Бүгүн ал өзүнүн кесиптик тажрыйбасын жогорулатуу максатында атайын уюштурулган окутууга катышып жатат. Тагыраак айтканда, майыптыгы бар аялдардын жана кыздардын укуктарын кеңейтүүгө багытталган тренинг. Жумушубузда өтө маанилүү семинар болуп эсептелет. Биз семинарда көптөгөн өзүбүздүн жумушубузда туш келген жагдайларды үйрөнүп атабыз десек жаңылышпайм. Биз ошо үй бүлөлүк зордук зомбулук, балдардын укугун коргоо, ошол боюнча иш алып барабыз. Үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылган семьяларда аялдар, көбүнчө аялдар кайрылат. Биз аларга купуялуулук менен мамиле кылабыз. Анткени сыртка чыкпаш керек. Аларга биринчи жардам көрсөтөбүз, анан тиешелүү органдарга кайрылабыз. Кайрылуусун сунуштайбыз. Аталган окутууну Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, социалдык технологиялар агенттиги коомдук бирикмеси жана Канаданын жергиликтүү демилгелер фондунун колдоосу менен биргеликте уюштурган. Ага прокуратура органдарынын, ички иштер кызматкерлеринин, адвокаттардын жана социалдык кызматтын кызматкерлери катышууда. Максат зомбулуктан жабыркаган, ар кандай формадагы майыптыгы бар аялдар менен кыздарды коргоонун өзгөчөлүктөрүн эске алуу жаатында адистердин мүмкүнчүлүктөрүн бекемдөө. Закондор баары жакшы жазылган, баары закондорду билет, баары өзүнүн милдеттерин аткарганды билет. Бирок ошол учурда ушундай моменттер болгон кезде булар бири-бири менен баягы взаимодействиясы начарыраак да. Быстрое реагирование деген сөз жок да булардачы. Анан кийин биз азыркы биздин ушундай максатыбыз булар деген болгон ичиндеги баягы стереотиптерди баарын алыш керек. Булар деген ушул аялдарга, кыздарга, майыпы бар аялдарга, кыздарга булардын даже биринчи отношениясы Кыргызстандагы жашаган гражданиндин эле права и обязанности, ошондой эле возможностьтары бар деп, булар ошондой отношения жасаш керек да. Ни в коем случае они не должны относиться с жалостью деген сөз бар. Да, вот это вот такие стереотипы они должны искоренить, да. Вот поэтому мы в этой части с ними работаем. 9 жыйынтыгында бизге зордук зомбулукка кабылган кыз келиндер боюнча арыз катталган эмес. Бирок биз ага карабастан өзүбүз тийиштүү иштерди алып барып келатабыз. Былтыр дагы атайын ошол 2024 жылы дагы ошо зордук зомбулуктардын алдын алуу боюнча биз область деңгээлде иш чара өткөргөнбүз. Энелерге укуктук саат деген аталыштачы. Ошол иш чарада как раз ошол зордук зомбулуктун алдын алуу, ошо кабылган кыз келиндерге биз алдын ала маалыматтар, уктук кеңештери берип былтыр иш чара өткөрдүк. Биздин иш чаранын негизинде көптөгөн жерлерде ошол улантылды да. Аялдардын укуктарын коргоо багытында. Окутуунун жүрүшүндө укуктук базага талдоо жүргүзүү, эл аралык стандарттарга, Стамбул конвенциясына жана майыптыгы бар адамдардын укуктары жөнүндө Бириккен Улуттар уюмунун конвенциясына сереп салуу, алгачкы коргоо чараларынын алгоритмдери жана сотко чейинки териштирүү иштеринин өзгөчөлүктөрү каралган. Ошондой эле майыптыгы бар адамдар менен иштөөдөгү этика жана этикет маселелерине өзгөчө көңүл бурулат. Майыптыгы бар аялдардын жана кыздардын укуктарын кеңейтүү, Кыргызстанда гендердик зомбулуктан коргоону күчөтүү долбоорунун алкагында уюштурулуп жаткан семинарлар өлкөнүн 7 облусунда уюштурулуп жатат. Миңгүл Көчөрова, Абдрашит Саттаров, жаңылыктар.